схеманы эле алып келем. Анткени мен баарын билем. Үч кандай ойлонот? Мен билем деп ойлонуп атпайбы, мен баарын билем деп. Кыйын болупчу. На самом деле эчтеке билбейм. Алдыга кадам тыштай албай калдым. Анткени кайсы жашоодо баратканымды, кайсы энергияда жүргөнүмдү, өзүмдүн кайда экенимди, учурдагы моментимди билбейт экенмин. А бирок на самом деле мен кыйынмын да. Үйдө жакшы аялмын, жакшы күйөөмдү караймын, жоопкерчилик иштеймин, жакшы акча табамын, баары турат. Мен билем болуп атпайбы, үчтүн ою. А бирок бүгүнкү күндүн замандын ушу доорго даяр эмес экен. Мен өзүмдү тапканы келдим. Кереги жокторунан алып койсо. Мен атым Гүлмайрам. Мен санасаным 3. Үчтүн энергиясын алып жүрөм. Планетам Юпитер болот. Мисалы Сүтсайга барганда, Сүтсай бул сандык илим, сандар илими. Сүтсайдын эң жакшы жери эмне дегенде көбү түшүнбөй атат да. Каяктан алып келди, Кытайдыкыбы же Индияныкыбы да. Чындыгында түпкү раджа йога бул действительно Индиядан келген йога. Йога десе дагы мен анан кенен токтоп берейин, кереги жокторунан алып койсо бул жерде. Кытайда императорлор колдонгон. Сүтсай илими мен өзүм жеке түшүнүгүмдө бар укукта келдим да мастер болуп. Бирок мен бүгүнкү күндө минтип ойлоп атам да, бул ар бир адамга, мамлекетке, келечек муунга, ар бир үй бүлөгө дагы керек экен. Үй бүлө институтуна керек экен. Эмне үчүн дегенде, биз бүгүнкү күндө сан бизде илгертеден эле бар. Сандар менен жашайбыз. Биз төрөлгөн, туулган күндөн баштап эле биздин күнүбүз, айыбыз, жылыбыз сандан турат. Биз жашаган үйүбүз дагы, биз барган роддом дагы, биз окуган мектеп да сандан турат. Биз андан качпайбыз да. Бул акыйкат, чындык. Сүтсай илими дагы акыйкат илим, так илим. Сүтсайдын бүгүнкү күндөгү негизги немеси мындай да. Бул илимде сандардын энергиясы менен, мисалы сенин жаныңда же болбосо сенин маңдайыңда кандай адам отурат, кайсы сандын энергиясын алып жүрөт, кайсы планетанын таасиринин астында төрөлгөн адам менен баарлашып атасың, жеңил билесиң да, ошонун абалына кире аласың. Ушул. Бир толкунду кармай аласың, кеп кеңешке келе аласың, маселе чечише аласың. Билим берип атсаң, кайсы энергияга берип атасың. Бул сандык илим болуп атпайбы? Жеңил да. Биздин жашообузда көп нерселерди биздин энергиябыз бири-бирибизге туура келбегендиктен түшүнбөсүктөр боло берет. Ошол эле үй бүлөдө, ошол эле коомдо, ошол эле мамлекетте деле. Адам заты жер жүзүнө келгенде негизги маселеси өзүнүн аң сезимин өстүрүш керек экен. Санаасын өстүрүш керек. Сүтсайда мынтип айтат, өзүңдү өзүң тапканда гана, өзүңдүн үстүңдө иштегенде, өзүңдүн ким экениңди билгенде гана сен санааңды өстүрө аласың. Өзүңдү таап өстүрө аласың. Жеңилдик энергияңа өзүңдүн мисалга бүгүнкү күндөгү мисал мен 3 болуп атсам, 3түн энергиясын алып жүрсөм, мен кандай адаммын? Мен мисалы өзүмдүн ой пикиримди туура көрөм да, мен өзүм инструкциямдан чыкпайм. Бирөөгө таңылабайм. Системадан чыга албайм. Мен системада жүргөн кишимин да. Мисалы 3төрдүн энергиясы ушундай. 3төр мыкты камкор кылышат, камкор алып жүрүшөт. Булардын добротасы забота менен кетет. Камкор кыла берет да. Элдер аны түшүнбөйт. Сүйүүнү кандай бере аласың деген маанини айтып атам да. Камкордук кыла берет. Бизнесибиз ушундай кетет да. Мыкты педагог. Мен көп ушу окуп келгенде бир байкап атам, мыкты мугалимдер, мыкты насаатчылар 3төрдөн экен. Ошол эле биздин чогуу ажы. Сөзүн иреттеп сүйлөп берет экен, оюн жеткирип берет экен. Мисалычы, биздин Чыңгыз Айтматов ушул 3төрдүн энергиясын алып жүргөн кишилер да. 3 дегенде бул ар бир адамдын өзүнүн эгосы бар, напси. Эго деген бул напси, Сүтсайда. Эго бул напси, мен деп сүйлөйбүз. Ар бир сандын өзүнүн эгосы бар, таандык да. Бирөө мисалы бирлер болсо, мен айттым, мен дедим, мен айткандай болот дейт. Анткени ал күн энергиясын алып жүрөт, планетасы күн. Аябай чоң күчтүү энергия. Мен деп турат. Өзүнүкүн бербейт. Мисалы экилер ай болсо, планетасы ай, булар жумшак, назик. Анан алар түшүнбөйт деп айтат адамдарды. Түшүнбөйт деп бөлөт. Анан алар мындай каалайт. Түшүндү экен, же болбосо бир окуя, бир маселе болсо, ошону до конца түшүнгүсү келет. Мисалы экилер да, экилер. 3төр болсо, мен билем дейт. Мындай сырттан карап туруп, мен бул
окууну билем же бул маселени түшүндүм деп отуруп эле мен билем дейт да. Төрттөр болсо честно, нечестно дейт да. Ошондой бештер булар логично, нелогично деп билет. Ошондо ар бир сандын өзүнүн энергиясы болуп атат да, өзүнүн түшүнүгү болуп атат, өзүнүн эгосы болуп атат. Ошол учурда биз кантип бири-бирибизге, адамдар бири-бирибизге таарынышабыз же келишпестик болот. Анткени ар ким өзүнүн эгосунда, өзүнүн напсисинде, өзүнүн түшүнүгүндө сүйлөп атсачы. Сүтса илиминин эң жакшы жери ушул экен да. Өзүңдү таануу дегенчи. Анан Сүтсайда мынтип айтат да, жаратканга кантип жакындайсың. Анткени бүгүнкү күндө баары эле Сүтсай десе, силер Кудайга шерик кошуп атасыңарбы деп суроо беришет көпчүлүк. Мен окуп келгенден кийин ушул суроолор көп болуп атат да. Анан мен мынтип айтат элем, сен качан Кудайга шерик кошосуң? Сен өзүңдүн атыңдан сүйлөгөндө, мен билем деп сүйлөгөндө. Мен кантип бир нерсени билем? Билгич бир гана жараткандан да, Кудай баарын билет. Же болбосо бирлер айтат, мен айтпадымбы, мен билем, мен кылам депчи. Ал каяктан билет? Ал бир гана Кудайдан да. Анан бул жерде шерик кошкон жок. Ишенимдер, мисалы, социумдар, соцсеттер, биздин ата-энебиз, менталитет, коом бизге ушундай тарбия берген да. Чектелүү, чектен ашпа. Аны кандай? Мен тарбиялап атам деп, жакшы болсун депчи. Эми адамдын жакшы жаманы жок. Жаман түшүнүк, жаман кылык жорук бар. Кыял жорук бар да. Бул кулк мүнөз да адамга берилген. Эми аны тыя албайсың да. Башкара албайсың. Баары окшош эмес. Ошол да. Биз мындай, ар бир энергия өзүнүн плюс минусу менен жүрөт. Ал плюс минусту мындай түшүнүш керек да, сен жакшы жүрөсүңбү? Жакшы ойлойсуңбу? Адамга жамандык кылган жоксуңбу? Ой тилегиң кандай? Кылган кызматың кандай? Жакшыбы? Ниетиң жакшыбы? Чын дилиңден жакшылык кылып атасыңбы? Бул плюстасың сен. Ошол плюсту ар бир энергия жакшы жагында жүрсө, мисалы, төрттөр деп коелу да. Эми төрттү ала турган болсок, жакшы жагында болсо, булар көрөгөчтүк, жаратмандык. Эртеңки күндү көрө алат. Биз мисалы, могу камераны көрүп аткан болсо, мен мындай көрүп атам. Төрттөр үстүртөн көрөт. Булар еще кошулат. Мисалы, бул бала мени тартып атса камерагачы, ал сиз мени үчсүз да. Сиз мени горизонтально көрүп, түшүнүп билип атасыз. Ал бала мени үстүртөн көрүп атат. Төрт болсо энергия алып атса. Көрдүңүзбү? Ошондой эле. Минус жагында болгондо бул элден качып турат. Өзүн оолактатып турат, отчужденность бар. Мисалы, төрттөрдөчү. Креативность иштебей эле, наоборот, минуска кетип калат, элден качып калат. Ушундай. Анан сүйлөйт, тили ачуу тийгенсин. Эмне үчүн дегенде, ал чындыкты сүйлөгөн киши. Бетке айтат, тарс айтат. Энергия ошондой иштейт. Мисалы, 3 болсо көңүлүн оорутпайын, убагы келгенде айтып коеюн. Эми түшүнүк ошол болсо келишпейин деп айтат да, мисалы 3. 2 болсо түшүнүп, эмнеге андай деп ар жагына чейин өтүп кетет. Анткени экилер психологдор болот, мыкты дипломаттар, карым-катнашты жакшы көрүшөт. Жакшы түшүнгүсү келет да, ошондой. Мисалы 9-дар укту сразу барып жасап атпай, укту ар жагын албай туруп эле сүйлөп жасап кете берет. Идея салдыңбы, аткаруучу. Ушундай да, шындагайлык бар да аларда. Мисалы 8-дер болсо мындай деп айтат да, мага пайдасы барбы, жокпу депчи. Выгодно, не выгодно. 8-дер. Анткени булар бизде 4 максат бар. Материалдык, моралдык, анан руханий, анан мокша деп бөлүнөт да. Ошо ар бир санды эле ошо руханий, анан мокша деп бөлүнөт. Бизде мисалы 9 санга Сүтсай элинде 9 санга токтоп атпайбызбы? Баарын кошуп келип акыркы чыккан сан 9 сан менен эле бүтөт. 1-ден 9-га чейинки санда. Ошол эле санды алып жүргөн энергиялар ар биринин өзүнүн максаты бар. Эганын максаты бар, мисалычы, эме бояктанчы. Материалдык, моралдык. Мисалы, экилер карым-катнашты каалайт. Мисалы 1, 3, 9-дар булар материалдык. Акчаны дагы, мансапты дагы, мисалы, материалдык мирди, например, да. 6 мокша дейт, 7-лер болсо руханий, духовность. Бөлүнөт булар дагы. Энергияларчы. Биз баардыгыбыз эле акылдын программасында төрөлгөнбүз да. Акылдын программасы дегенде, мисалы, биз мээ, мына баштап койчу, сознание, подсознание деп бүгүнкү күндө баары эле сознание, подсознание жөнүндө сүйлөп атпайбы, эмоция, эго, трансформация деп, психология деп сүйлөп атышат. Эми ошон мындай келгенде баарыбыз эле акылда төрөлгөнбүз. Мисалы, биздин могу мээбизде офис деп коелу, офисинде 4 аспект бар. Тонкий интеллект, аналитикалык ум, эс тутум бар, память, эго бар, мен, напси, анан рахаттануу бар. Тонкий интеллектте көбүнчө эркектер төрөлгөн, анан 5
энергиясын алып жүргөндөр 5-inde 14-інде 23-індер булар тон кийинчеликте тоже төрөлгөндөр да. Мисалы экилер эс тутумда төрөлгөн, памятта. Мисалы память эс тутум дегенде биздин жашообузда сүйлөгөн нерселер, жазган нерселер бул как системный блоктойда сакталып турат, как диск. Бүт, мисалы биринчи мектепке барганыңыз, студент болгонуңуз, сиздин эң жакшы кайсы эмоцияда болсун, бүт жазыла берет. Кандай жаман терс эмоцияда болсоңуз, ал деле жазыла берет, денеде сакталууда. Качан казып чыксаңыз чыгат. Ал биз өзүбүз жашообузда деле билебиз да, капайт этип чыкканда чыга баштайт, чынбы? Ошо эс тутумда сакталууда. А үчүнчүсү болсо неме? Эго, напси, мен. Биз мисалы сүт илиминде адам менен сүйлөшүп отурганда кайсы стадиясында, кайсы жеринде экенин билесиң, эгода мындай азап чеккен эгосы бар, азап бакыт издеген эгосы бар, кайдыгер эгосы бар. Ал кантип билесиң? Мисалы бакыт издесе адам жакшы болуп турат, жан дүйнөсү ооруп турабы, азап чегип турабы, ошол анан эч нерсеге таң калбай кызыксыз болуп турабы, страдающий эго болуп калат да. Кызыктуу экенби? А ошондо сен адамды, жаныңдагы адамдын жан дүйнөсү менен табышышың керек да, сүйлөшөсүң. Сүт илиминде бул аябай жакшы да, баарлашып. И ошол положениядан чыгарып кеткенге энергиясын карап туруп, кандай кылыш керек, эмне кылышың керек. Биринчи очередь жанагы айттык го, дисциплина тела, дисциплина ума деп жазылган депчи. Дисциплина тела дегенде эле баары ойлоп атат, ал кандай басып койсо эле болду депчи. Бүгүнкү күндө заман, доор бизге талап кылып атат да, өзүңдүн үстүңдөн иште депчи. Ошо эле азыр баары изденүү жолунда жүрүшпөйбү? Фитнеске барып атышат, ошо клубтарга, фитнес клубтарга спорт менен заниматься этет, аябай жакшы. Бирөө басып жүрөт, бирөө чуркап жүрөт, бирөө тренингтерге барып жүрөт, бирөө намаз окуп атат. Баары эле жакшы. Эгер ал өзүнүн үстүнөн иштеп аткан болсо, жакшы да. Бирок мен бүгүнкү күндө сунушту айта элем да, 5 убак намаз, дисциплина тела, дисциплина сен басканда да келет да. И йога клубтарга бар, йога менен заниматься. Муну мындай түшүнүш керек. Йога деселе биз баягы кыргызча мынтип отурат экен деп түшүнбөш керек. Ошол эле учур, ал сен энергияңды көтөрөт, омурткалар ачылыш керек. Энергия мындай алмашыш керек. Ысык муздак аба алмашат. Басканда ошондой. Мисалы 8 километрден өйдөрөп басканда сен уже сезип баштайсың. Кандай энергия? Энергия жөнүндө сөз болгондо ошол да. И ошо йога учурунда дагы өзүнүн кыймыл аракеттери бар, ошо менен жасап тоже көтөрүлөт да. Намаз окуганда деле, ана 5 убак намаз окуйсуң, анын өзүнүн эрежелери бар, ошол убакта. Ошондо акылга тунуктук келет, санаага тынчтык келет. Ал мисалы намаз окуган адам чекеси жерге тийгенде тың баары өчөт дагы, бул жерде тунуктук келет, оюңдун баары качат. А мисалы ошо басканда эле, мисалы 10 километр баскандан кийин сен топтошкон ойлор чыгат дагы, сага энергия алмаштырып отурганда тынч абал пайда болот. Бул жакшы сезим да. Ошол убакта сен Кудайдан өзүң жоопторуңду аласың, өзүңдүн оюңду токтотосуң. Ошон үчүн дисциплина тела, дисциплина ума дейт да, ошол. И йогада дагы ошондой эле абал болот. Анын дагы өзүнүн эрежелери менен. Жок, басканда мунун ченеми да жок. Мисалы ар бир сан 6лар баса албайт экен. Бели ооруп, ана бат эле буту талышып, жалкоолугу кармап кетет экен. Анткени 6лар комфорттон чыга албайт да. Өзүнүн комфортунан. Анан ал жалкоолук деле эмес, өзүнүн комфортунан чыга албайт да. Басканда баарына эле сунуштарат. Басуунун эрежеси деле жок. Бирок мисалы 4 километр саатына басыш керек да. Колуңдан келсе тезирээк бас, чуркабаш керек. Жүрөккө күч келтирбей эле, жөн эле басыш керек да. Убактың болгон учурда эртең менен бассаң болот, түштө, кечинде бөлүп бассаң болот. Сунушталат, биякта 7лерге көбүрөөк басыш керек. Чуркасачы? Жок, биякта чуркаганда мындай да, чуркаган менен баскандын кичине эле айырмасы бар. Мисалы чуркап келгенден кийин адам чарчап калат экен. Эс албай эле. А мисалы сиз басып келгенде эс аласыз. Наоборот, сизде энергия көтөрүлөт. Оюңуз тунукталат, шамдагайлык пайда болот, энергия пайда болот да. Бүгүнкү күндө биз энергия издеп атпайбызбы? Энергияны биз жерден алабыз да, басабыз. А сиз чуркадыңыз, ал жүрөккө эле демиңизди өпкөңүзгө күч келтирдиңиз да. Көрдүңөрбү? Бассаңар да аябай жакшы. Шагомер сиз өзүңүз басып көргөндө 1-3 күн, 4 күн басыңыз, анан өзүңүз байкай баштайсыз. Анткени мен сүт илимине кандай болуп калды? Мен өзүмдүн үстүмдөн иштейм деп барган жокмун да, мен сүт илиминен пайда көрөткөм деп бардым.
Анткени 3-4 кандай, кайсы жерде жаңы нерсе чыкса эле барып сразу жасабайт. Даже реклама кетип атабы, телевизордо деле кетип атабы, же соцсеттен бир жерде отурсаң кетип атабы, көрүп коесуң. Обязательно. Кереги жок, бирок пайдалуу да. Ошентип мен деле соцсеттен немеден деле, соцсеттен эле эфирде болчу. Көз көрүп атат, кулак уруп атат, ошондой эле да көрөйүнчү дедим да. Сандар дегенде сан мага жакыныраак угулду. Нумерология, астрологияларды билесиң да, биз мектептен деле окуган болсо, анан бүгүнкү күндүн 21-кылымдын психологиясы деп аябай жакшы берип атат да. Анан кызык. Кандай эле психология сандар менен болуп калыптыр. Нумерологияны түшүндүрүп бересиң, ал нумерологияда кандай? Мындай болду. Дальше жок да. А бул жерде болсо багытынан берет. Айтылып атат да. Кантип өзүң энергияңды көтөрөсүң, өзүңдүн үстүңдөн иште, бирөөнү осуждайт этпе, аябай жакты. 3-4гө жагат. Болчу. Анткени 3-4дө свой чужой жок да, баарын бирдей көрөт. Эң жакын подружкам же эң жакын досум деп билбейбиз да биз. Мен жакын бир тууганым дейбиз да, биз тегиз көрөбүз го, баарын бирдей көрөт да. Йоганыбы? Бүгүндө йогада керек экен. Эмне үчүн дегенде, биз йога деле бул упражнение болуп атпайбы, кыймыл аракет болуп атат. Ошол аркылуу сиз энергияны көтөрүп атасыз, ача аласыз. Анткени биздин омурткалар мынтип эле турат да, мисалы омурткалар болсо мындай эле басылат. А энергия кандай көтөрүлөт? Негизги кундалини энергиясы көпчүктө турбайбы? Аны көтөрүш керек да үйдө. Алтыларда гана төбөдөн ылдый, буттан өйдө кетет да. Калган башкаларыбызды баары ылдый да өйдө көтөрүшүбүз керек. Кундалини энергияны. Энергия керек алмашып турган. Энергия бул эми биздин күч кубат. Мисалы эртең менен турдуң, күчтүү турдуң, акылың жетип атат, жасап атасың, бирок кечинде уже сен чарчап каласың. Алың кетипчи. Бул деле энергиянын жоктулугу. Көп жана айтып берейинби? Мен окуп келгенден кийин кандай ойлойсуң? Мындай да, бүгүнкү күндө оку десе баарыбыз бар эле окуп келип алабыз. Анан окуп келгенден кийин ар жагын кандай алып кетесиң? Пайдасы барбы, жокпу? Мен даже бүгүнкү күндө мен мындай окуйм дегендерге баарын эле, бүгүнкү күндө баары эле окуп атпайбы? Жана мотивацияга кирип алып эле, мотивационный тренингдер көп. Мындай кылсаң бат эле өсүп кетесиң, мынча акчаны таап койбосуң, мотивационный. Же болбосо цифрология окуп келсең эле минтип каласың дегендерге биринчи ошол окуган окуңдан сага пайда барбы? Ошонун сага кереги барбы? Билип туруп анан барган жакшы экен да. Көп нерсени окуп аласың, бирок пайдаланбай, жашооңдо колдонулбай калып атпайбы? Да? Сүтсай илимин окуп келдим, бир аз Сүтсайга барганда мындай болду да. Ойлодум, бардым, мен барып жанагы схеманы эле алып келем. Анткени мен баарын билем. Үч кандай ойлонот? Мен билем деп ойлонуп атпайм, мен баарын билем деп. Мага ушул немесин эле схемасын алып келсем эле болду деп ойлодум. Бирок барганда менде трансформация болду. Өзүм тааныбай эле элдерди таанып, анан ал билимди да билип барып алыптырмын да. Кыйын болчу. На самом деле эчтеке билбейм. Алып келдим, келгенде менде аябай катуу өзгөрүү болду да, өзүмдө. Алдыга кадам тыштай албай калдым. Анткени кайсы жашоодо баратканымды, кайсы энергияда жүргөнүмдү, өзүмдүн кайда экенимди, учурдагы моментимди билбейт экенмин. А бирок на самом деле мен кыйынмын да. Үйдө жакшы аялмын. Жакшы күйөөмдү караймын. Ишимде жоопкерчилик иштеймин. Жакшы акча табамын, баары турат. Мен билем болуп атпайбы, үчтүн ою. А бирок бүгүнкү күндүн замандын ушу доорго даяр эмес экенмин. Ушу илимди алганда дагы мен дагы ары көзү алып кеткенге мен даяр эмес экенмин да. Дагы бир нерсе, бизде энергия жөнүндө сөз болуп атканда таксандар анан жупсандар болот атпайбы? Аларда энергия менен, женская энергия, мужская энергияны мен ушу айымдар клубуна келгенде биринчи жолу уктум. Хотя мен билем деп атам, Айымдар клубунун эмнеге келдим? Мен өзүмдү тапканы келдим. Женская энергия каякта экен? Аял заты ким экен? Аял киши ким экен? Орду кайда экен? Элементарно эле алганда үй бүлөдө орду, балага мен аялмын, мен энемин, мен билем баарынчы. Бирок туура эмес иш кылган жерлерибиз көп экен да. Мен билемди кылып, анан биз баягы 1900 болуп, неме болуп калган үчүн мен болуп калдык да. Басың, мен айткандай, мен дегендей болот дегенге өтүп алганбыз. Да баягы рыночный экономика десе мен табышкер болуп атам деп көчөгө кетип калганбыз. Өзүңдү билбей калгансың, шуңгейип алгансың, баарын башкарып алгансың. Ушундай да. Айымдар клубуна келгенде эң биринчи мен өзүмдүн ким экенимди билдим.
уже 45-ке келип калды, мен деле эне экенмин, кичине эмоцияңды басып өзүңдү кармап аял бол дегенди түшүндүм. Барып эле мен Чучайдан билим алып келдим, а бирок мен трансформация, ой жүгүртүм, өзүмдүн үстүмдөн иштөө менде айымдар клубунда болуп атат, азыркы учурда болуп атат. Бул бүгүнкү күндө бүт айымдарга, аял затына, кыз келиндерге дагы, биздин апаларга дагы, менен чектеш жашташ замандаштарыма да керек экен. Айымдар клубу. Бул жерден баардыгы өзүңдүн ордуңду тапканды көрсөтөт экен да. Дагы суроолор барбы? Жолуп калып кетти. Неме, келип дагы неме айтып кетсе болот да, Болот.